Билим берүү министри Доктургүл Кендирбаева 2024-жылы 32 жумушчу күнгө созулган 10 эл аралык иш сапарын өткөрдү. Бул анын иш убактысынын 17% түзөт. Президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Азамат Осмонов айрым сапарлардын натыйжалуулугуна көмөн санады. Мисалы, Австрияга 8 күндүк сапар өтө узак көрүндү. Билим берүүнү санариптештирүү жана Кыргыз-Кытай университетин түзүү боюнча конкреттүү натыйжалар жок. Келечек үчүн билим берүү долбооруна $200 миллион тартуу маселеси дагы эле күмөн жаратууда. Май айында министр окуу китептерине $400 миң жана кошумча каржылоо алуу максатында Улуу Британияга барган. Бирок Осмоновдун айтымында бул максаттарга жетишилген жок. Мындан тышкары министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев мамлекеттик кызматкерлердин иш сапарларынын натыйжалуулугун көзөмөлдөөнү күчөтүү тапшырмасын берди. Сиздин оюңузча мындай иш сапарлар орундуубу же жокпу?